الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламдарды башкарып турган, бүткүл аламдын ичиндеги махлукаттарды рызык менен камсыз кылган Аллах субханала таалама чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах Тааламдын эң сүйүктүү кулу, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө Аллах Тааламдын салават саламдары болсун. Bir tuğandar, savağızdı ulantavuz, Macalis Şahri Ramazan ayındağı savaqtar degen Muhammed Solih al-Uthaymin rahimahullah'tın şol Ramazan ayında ötküzgön savaqtары kitepçe kılıp жазылып қалған. Ошол kitepten Ramazandan başından beri ötüp keletabız. Bugün inşallah siz menen biz tozoqtun sıfatı жөнүндө söz kılabız. Bir tuğandar, keçegi jana murda күnkү сабагыбызда siz menen biz бейиш жана бейиш элери жөнүндө сөз кылганбыз. Эми бул бейиш жана бейиш элерин сөз кылгандан кийин сөзсүз түрдө тозок жана тозок элери айтылуу керек. Себеби Аллах Таалам Куранда көп жерде эгерде тозокту баяндаса, тозоктун элерин баяндаса, андан кийин бейиш жана бейиш элерин баяндаган. Же болбосо биринчи бейиш жана бейиш элерин баяндап, андан кийин тозок жана тозок элерин баяндаган. Бул да болсо тархиб, таргиб деп коет, кызыктыруу жана коркутуу болуу керек, сөзсүз түрдө. Эгерде адам баласыны жалаң коркутуу аяттар менен коркута бере турган болсок, үмүтсүздүккө түртүп коюубуз мүмкүн. Ал адам Аллах Тааламдын райымынан үмүт үзүп коюусу мүмкүн. Ошондой эле Аллах Таалам уада кылган бейиш, ушундай жакшы, сооптуу амалдардын артында турган жакшынакай ажырларды айтып, тозоқты айтпай қоя тұрған болсақ, жанағы үміт қылып, үміттүүлікке толығы менен беріліп, қорқу деген сыпат кетіп қалуысы мүмкін. Ошондуктан Курандағы Аллах субханала тааламдын тозоқ жана бейишти баяндоодогу методу, караңыздар, тозоқту андан кийин бейишти, же бейишти андан кийин тозоқту баяндайт. Экөөнү тең алып кетүү үчүн. Ошондуктан бир туугандар, бул инсандагы ошол пайгамбар Аллах субханала тааламдын ошол Курандагы аяттарына ерчіп, биринчи бейиш жана бейишти элерин баяндап, бүгүнкү сабагыбызда тозоктун сыпатын баяндады. Эртеңки сабагыбызда иншалла тозок элерин сыпаттарын баяндалат. Бир туугандар, Аллах субханала таалам Куранда тозоктун түрлөрүнү баяндады. Тозоктогу азаптын түрлөрүн баяндады. Бир туугандар, тозоктогу азап бир эле түр менен чектелбейт. Бир канча түрлөр бар. Тозокто даракат бар бир туугандар. Бейиште даражат бар болгон сыяктуу. Даражат деген бийикке көтөрүлгөн болсо, даракат деген ылдыйга түшүп кете берет бир туугандар. Тозоктун да эшиктери бар, бейиштин эшиктери болгон сыяктуу. Бир туугандар, тозокто дагы бейиште адамдар кылган амалына жараша, кебирлер бейиштин эң астында болсо, кебирлер ортосуна болсо, кебирлер эң бийик чокусуна болсо, тозокто дагы кылган амалына жараша түшүп кете берет. Канчалык деңгээлде күнөөнү көп кылган болсо, канчалык деңгээлде Аллах Таалама тоң моюнду кылган болсо, ошончолук деңгээл ылдый түшүп кете берет. Бул да болсо бир туугандар, Аллах субханала таалам Куранда тозоктун сыпатыны баяндагандыгы Аллах Тааламдын сиз менен бизге болгон райымы. Ошол тозокту баяндап, сиз менен бизди ошол тозоктон кутулуу үчүн, тозоктон коркуп, амалдарды көбөйтүүбүз үчүн Аллах субханала таалам Куранда тозоктун сыпаттарын баяндады. Бир туугандар, бейиш жана тозок бул кайып илимине киргендиктен, кайып илимине сиз менен биз бир гана Аллах Таалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабар берген нерсе менен гана сүйлөшүбүз керек. Бир туугандар, эч ким тозокко барган эмес, бейишке да барган эмес. Бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таалам Мирач кечесинде көрсөткөн, тозокту да, бейишти дагы. Эми караңыздар бир туугандар, бул тозок жана бейиштин илими кол Аллах ва кол Расул болуш керек. Аллах Таалам мындай деп айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты деп. Тозок мындай болсо керек, андай болсо керек деп сиз менен биздин акылыбыз калчай албайт бул нерсени. Ошондуктан кайып илими сөзсүз түрдө Аллах Тааламдын аятына жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнө, сахих болуп жеткилген сүннөттөрүнө таянуу керек.
Келиңиздер, Аллах Таалам Куранда тозокту кандай деп сыпаттады. Ошол кээ бир аяттар жөнүндө сөз кылабыз бир туугандар. Аллах Субханаху Таалам Куранда ва анибу иля роббикум васлиму лаху мин qabli an ya'tiyakumul azabу thumma la tunsarun. Сиздерге эч кандай жардамчы болбой калып, ушундай азапталып кала турган күндө мурда сиздер Аллахка моюн сунуп, Роббиңизге кайтыңыздар дейт. Бир туугандар, азап жетип калып, ал азапта сиз менен бизди куткара турган эч ким болбой калып, ошол жерде түөлүктүү калып кетерде мурда сиз менен биз Роббибизге кайтып, Аллах Тааламдын буйруктарын аткарайлы жана Аллах Таалам тыйган нерселерден тыйлайлы. Аллах Субханаху Таалам тозокту бир канча аятта сыпаттады. Тозоктун ичиндеги азаптарды сыпаттады. Ваттакун нараллати уайдат лил кафирин, капырларга даярдалган тозоктон сактаныңыздар деди. Башка бир аятта Аллах Субханаху Таалам инна атадна лил кафирина саласила ва аглала ва саира, биз капырларга ушундай жалындуу кишендерди даярдап койдук дейт. Кишен эле эмес бир туугандар, жалындуу кишендерди даярдап койдук дейт. Башка бир аятта Аллах Субханаху Таалам инна атадна лиз-залимина наран ахата бихим сурадиқуха, биз залым болгон, өзүнүн нафсына зулумдук кылган адамдарга ушундай дуалы оттон болгон жерди даярдап койдук дейт. Дуалы оттон болгон. Бир туугандар, бул дүйнөнүн азабы канчалык катуу азап болбосун, бирок анын бүтөр жери бар. Жок, эң акыркы бүтөр жери өлүм. Ошол менен азап токтойт. Бирок акыреттин азабындай эмес бир туугандар. Өлөйүн десек өлбөйт. Ал жерде азапты токтотоюн десе эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, ушундай Аллах Субханаху Таалам айтат, нафсына зулумдук кылган адамдарды ушундай от менен капталган дуалдар бар дейт. Ошондой нерсе күтүп турат. Ошондой азап күтүп турат дейт. Аллах Субханаху Таалам Иблиске хитап кылып, кайрылып, илля ман иттабака минал гавин, сени ээрчиген акылсыз адамдар, ва инна жаханнама лимауидихим ажмаин, ошолор жана барыңар, сен жана ошолор силердин барар жериңер тозок деди. Бир туугандар, шайтан болоордо мурда Иблис болгон. Иблис оттон жаралган жин кавымынан болгон. Жин кавымынан болуп, ушунчалык көп ибадат кылып, периштелер менен биргеликте бейиште болгон. Аллах Субханаху Таалам Адам алейхиссаламды ылайдан жаратып, Адам алейхиссаламга урмат иретинде сажда кылгын дегенде, периштелердин бардыгы сажда кылып, Иблис аба вастакбара деп Куранда айтат. Баш тартты жана текеберленди. Текеберлик себептүү баш тартып, мен оттон жаралсам, эмне үчүн мен ылайдан жаралган затка сажда кылышым керек деп текеберленип, эмне Аллах Тааламдын буйругун аткарбай тоң моюнду кылып, бейиштен куулду. Бейиштен куулгандыгы үчүн шайтаны куулду. Раджим. Biz a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Beyişten kуулган шайтандан өзүңдөн коргонуу сурайбыз деп. Ар бир Кур'ан окуудан мурда ушул нерсени айтабыз. Бейиштен ошондо куулуп, ошондо Аллах Субханаху Тааламдан эмне мүмкүнчүлүк сурады. Аллахым мени кыяматка чейин жашашка мүмкүнчүлүк бергин деди. Аллах Субханаху Таалам ошол арзуусуну ишке ашырды. Кыямат күнүнө чейин жашаштыкка мүмкүнчүлүк берди. Жана мен сенин пенделериңдин бардыгыны азгырамын деп убада берди. Бирок ыкластуу пенделеримди, сенин ыкластуу пенделериңди мен азгыра албаймын деди. Ошондо Аллах Субханаху Таалам сен жана сен менен бирге болгондорду даярдап койгон алоолонгон оту бар, тозокко киргиземин деп убада берди. Көрдүңүздөрбү? Бир туугандар, шайтан жана шайтандын жинден болгон аскерлери пенде үчүн эч качан бейиштин амалдарына разы болбойт. Шайтан жана шайтандын аскерлери пендени бир гана тозокко өзү менен төлүккө алып кетүүгө гана разы болот. Эң биринчи ширк күнөөнү кылууга ушунчалык кызактар. Ширк күнөөнү кылдыра албаса, бидат күнөөнү кылдырат. Бидат күнөөнү кылдырбаса, чоң күнөөлөрдү кылдыртат. Чоң күнөөлөрдү кылдырбаса, кичинекей күнөөлөрдү кылдыртат. Кичинекей күнөөлөрдү кылдыра албаса, анда сизди чоң парз амалдарды таштатып туруп, кичинекей сүннөт болгон амалдарды аткартып коет. Шайтан эч качан сизди жалгыз калтырбайт. Эч качан сизди жалгыз калтырбайт. Ошондуктан бир туугандар, Аллах Субханаху Таалам шайтанды ушундай деп айтты: сен жана сен менен бирге болгондорго даярдап койгон эмне тозок, ошол жерге
киргизери жөнүндө жогорку аятта Аллах субханаху ва таалам айтып өттү. Аллах субханаху ва таалам лаха саб'ату абвабин ликулли бабин минхум жуз'ун мақсум деп айтат. Ал тозокто ошол жин, шайтандар жана ошолор менен бирге болгон адамдар кирген тозокто 7 эшиги бар. Ар бир эшикте дайындалган топтор бар деди Аллах субханаху ва таалам. Башка бир аятта васиқал ладина кафару иля жаханнама зумара. Тозок ээлери койлорго окшоп айдалып келинет. Айдалып келет тозокко. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha, ошолор эшигинин астына келгенде тозоктун эшиги ошолор үчүн ачылат дейт. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таалам валилладина кафару би раббихим азабу жаханнам, раббисине капыр болгондорго тозоктун азабы бар. Ва би'сал масир, ал тозок кандай жаман орун деди. Иза улqu fiha sami'ulaha shahiqa wa hiya tafur, ал жерге ташталганда, тозокко ташталганда бир туугандар, тозоктун кайнап жаткан шороктогон үндөрү угулат дейт. Тозоктун ичиндеги кайнап жаткан шороктогон үндөрү угулат дейт. Такаду тамайязу минал гайд, жанагы кайнап жаткан алоо ушундай өзүнүн каарынан жарылып кетейин деп турат дейт. Ушундай каарданып жарылып кетейин деген абалда турат дейт. Ушунчалык каттуу эмне азап берем деп даярданып турат дейт. Андан кийинки аят. Аллах субханаху ва таалам лахум мин фауқихим зулалум минан нар. Тозокко кирген адамдардын үстүндө оттон болгон жабдык болот дейт. Ва мин тахтихим зулал. Астында дагы тозокто астынан дагы оттон болгон жалын болот дейт. Залика юхаввифуллаху бихи айбада. Бул нерсе менен Аллах таалам өзүнүн пенделерин коркутат. Я айбади фаттакун. Эй пенделерим, коркула. Эй пенделерим, таквалык кылыңыздар деп Аллах субханаху ва таалам айтат. Ал тозокто бир туугандар үстүнөн дагы, астынан дагы алууланган оттор күтүп турат. Үстүнөн дагы, астынан дагы бир туугандар. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таалам ва асхабуш шимали ма асхабуш шимал. Сол жак ээлери. Ал кимдер ал сол жак ээлери? Фи самуми ва хамим. Алар ысык, шамал жана кайнак сууга душар болгон адамдар. Ва зиллим мин яхмум. Жана ушунчалык аларды капкара түтүн каптайт дейт. Ушундай азап бар дейт. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таалам ва қалу ла танфиру фил хар. Мунафиктар ушундай деп айтты. Эй момундар, Табук согушунда айтылган сөз ушул. Табук согушу ушунчалык катуу ысып турган учурда болгон. Аллах таалам сынап ошолорду ушундай ысык убакта согушка буйруду, парз кылды. Ошондо момундарга айтты жанагы мунафиктар, эй момундар, ушунчалык ысыкта согушка барасыңарбы? Ушундай ысык турган учурда деди. Ошону Аллах субханаху ва таалам баяндап, ушундай деп айтат. Ал мунафиктар айтты, силер ысыкта ушундай сапарга чыгасыңарбы деп айтты дейт. Кул нару жаханнама ашадду харра. Айткан, эй Мухаммад, тозоктун оту андан да ысык деп айткан дейт. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таалам ва ма адрака ма хия нарун хамия. Ал алууланган от деди. Иннал мужримина фи далали ва су'ур. Мужрим деген кылмышкер деген чыныгы Аллах таалам алдында кылмышкер. Аллах тааламдын койгон чегинен өтүп кеткен кылмышкерлер. Ошол кылмышкерлерди жалындуу от күтүп турат дейт. Яума юсхабуна финнари ала вужухихим зуqu масса сақур. Аларды жүзү менен сүйрөп барып туруп, тозокко ыргытып, эми ушул нерсенин азабын тарткыла деп айтылат дейт. Жүзү менен сүйрөп барылат дейт ошол тозокко. Аллах субханаху ва таалам башка бир аятта ва ма адрака ма сақар. Сақар деген нерсени каяктан билесиң? Ла тубqi ва ла тадар. Ал сақар терини дагы, сөөктү дагы калтырбайт. Лавахату лил башар. Ушундай адамдын бүт нерсесин күйгүзүп жок кыла турган нерсе деди. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таалам я юхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара вақудуха ан-нас вал хижара алейха малаикатун гиладун шидадун ла ясуна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Эй иман келтиргендер, оң кулак, сол кулагыңыз менен угуп алыңыз. Аллах субханаху ва таалам эй адамдар деп адамдарга кайрылган жок. Иман келтиргендер, Аллахтын барлыгына, бирлигине жана акырет күнүнө иман келтиргендер, кулағыңызды жакшылап угуп алыңыз, түйүп алыңыз ушул аятты. Өзүңүздү жана өзүңүздүн үй бүлөңүздү алууланган тозок отунан сактаңыздар деди.
Ал алауланган тозок отунун үстүндө периштелер бар. Ал периштелер Аллах Тааламдын буйругуну так аткарат, эч качан Аллах Таалама тоң моюндук кылбайт деди. Бир туугандар, өзүбүздү эмес, үй бүлөбүздү дагы тозок отунан сактайлы. Өзүбүзгө ра көрбөгөн нерсени үй бүлөбүзгө дагы ра көрбөйлү. Өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени үй бүлөбүзгө дагы жакшы көрөйлү. Намаз окуп, ибадат кылганды жакшы көрүп атабызбы? Үй бүлөбүзгө ушул нерсени жакшы көрөйлү. Аракет кылайлы, себептерди аткарайлы, дуа кылайлы. Аллах Таалам сизди хидаяттагандай үй бүлөңүздү дагы хидаятка баштап койсун деп көп-көп дуа кылыңыз. Эгерде хидаятка баштап койгон болсо, хидаятка бекем кылсын деп дуа кылыңыз. Жана ушул хидаятта болгон абалда гана бул дүйнөдөн биздин жаныбызды алгын деп Аллах Таалама көп-көп кайрылайлы бир туугандар. Башка бир аятта Аллах субханаху ва таала ушундай деп айтат: "Ва тарал мужримина яума идин муқарранина фил асфат." Ал күнү мужримдер, Аллах Таалам алдындагы кылмышкерлер ушундай эмне зынжырланган, колдору, баштары зынжырланган абалда келишет дейт. Сарабилухум мин қитранин ва тахша вужухумун нар. Алардын шымы ушундай кара чакыштан болот, жана алардын жүзү алоолонгон от менен капталат дейт. Тозок ээлери бир туугандар. Аллах субханаху ва таалам бардык момун мусулманды тозоктон сактасын бир туугандар. Тозок сиз менен биз аятты укканда денебиз титиреп, жүрөгүбүз калчылдап кетип атат. Эми тозоктун затыны көргөндө, чын акыйкатын көргөндө, өз көзүбүз менен көргөндө, ал жерде бир туугандар, ишенесизби? Өзүбүздү, жаныбызды, нафсыбызды куткарыш үчүн үй бүлөбүз жана башка бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсе менен курманчылык кылып жибергенге даяр болобуз. Бир туугандар, мушриктер өзүнүн жаныны ошол тозоктон куткарып калыш үчүн бүт бар нерсесин курманчылык кылып жиберүүгө даяр болуп калат. Бирок андай мүмкүнчүлүк аларга берилбейт. Аллах субханаху ва таалам башка бир аятта ушундай деп айтат: "Инналлазина кафару ва заламу лам якуниллаху лиягфира лахум ва ла лияхдияхум тарика." Капыр болгон жана зулум кылган адамдарды Аллах Таалам туура жолго багыттабайт, хидаяттабайт аларды. Илля тарика жаханнам халидина фиха абада. Аларды багыттайт бир жака, каяка тозоктун жолуна багыттап коет дейт. Андан дагы чоң азап бир туугандар, ал тозоктогу азапта алар түбөлүктүү калып кетет дейт. Халидина фиха абада ва кана залика ала Аллахи ясира. Бул Аллах үчүн эч бир кыйынчылык тудурбайт. Аллах үчүн жеңил нерсе дейт. Бир туугандар, эгерде сиз менен биз Кур'анда келген тозок аяттарына токтоло турган болсок, бүгүнкү күндүн өзү аздык кылат. Кур'анда өтө көп жерде тозок аяттары келген. Бул тозок аяттарыны Аллах Таалам эскерүүсү жогоруда айтып өттүк. Сиз менен бизге Аллах Таалам райым кылып ушул тозокту сыпаттап берди. Ушул нерседен коркуп, Аллах Таалама кайтуубуз үчүн. Кайтайлы бир туугандар, тауба кылайлы, күнөөлөрдөн сурулуп чыгайлы. Аллах субханаху ва таалама тауба кылып, эгерде Аллах Таалама кайта турган болсок, Аллах субханаху ва таалам бардык күнөөлөрдү кечирет. Келиңиздер, эми кээ-бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпаттаган хадистерге токтолобуз. Тозокту кандай кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпаттады эле? Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Аннан набий саллаллаху алейхи вассалам кала." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Юта бин нар яумал қиямати лаха 70,000 зимам. Ма кулли зимамин 70,000 малакин яжуррунаха." Муслим риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Кыямат күнү тозок алып келинет. Тозокту периштелер 70,000 чылбыр менен алып келет" деди. Ар бир чылбырда 70,000 чылбырда ар биринде 70,000ден периште болот деди. Улук, ушунчалык улук. Аллах Таалам капыр, мушрик, мужрим адамдарга даярдап койгон тозок ушунчалык улук бир туугандар. Ал өзүнүн ээлерин күтүп турат. Өзүнүн ээлерин күтүп турат. Качан келет деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте ушундай деп айтат. Бухари жана Муслимде келген хадис: "Нарукум хадиги ма юқаду Бanu Адам juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam." Сиздер бүгүнкү күндө жагып жаткан отуңуз бул тозок отунун 70тен 1 бөлүгү деди. Бир туугандар, 70тен 1 бөлүгү болсо, элестетиңиз. Сиз менен биз жаккан эң күчтүү оттор 1000 градус боло турган болсо, Аллах Таалам даярдап койгон капырлар, мушриктер үчүн, күнөөкөр адамдар үчүн даярдап койгон тозок канчалык экендигин сиз менен биздин акылыбыз сыкпайт бир туугандар, акылыбызга сыкпайт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде сахабалар айтат: "Бир үн уктук, бир добуш уктук" дейт. Ушундай гургураган добуш уктук. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты дейт: "Атадруна ма хада?" Бул эмне экенин билесиздерби деди. "Кулна Аллаху ва расулуху алам." Аллах жана анын элчиси жакшыраак билүүчү дедик. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Хада хаджарун арсалаху Аллаху фи жаханнам мунду 70 харифан."
Бул bir taş Allah Taala bunu 70 yıl murda tozok ırgıtkan dedi. 70 yıl murda tozok ırgıtkan dedi. فَالْآنَ حِينَ اِنْتَحَا اِلَى قَعْرِهَا Muna bugün oşol özünün ortuna jetip geldi dedi. 70 yıl bir tuğandar. Tozokko ırgıtılgan taş 70 yıl emne жүрүп olturup oşol özünün ortuna taap bardı. Tozoktun ululuğu, tozoktun çoğunluğunu siz menen biz akılımızga sığdыра albayız bir tuğandar. Başka bir hadiste İbn Abbas rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Law anna qatratan min az-zaqqum qatarat fi dari dunya lafsadat ala ahli dunya ma'aishahum." Egerde tozoktun bir tuğandar bir tamçısı bul dünyaga tamganda bul dünyadagi adamların yaşosunun toluğu menen buzup salmak deydi. Bütünдөй buzup salmak. Bir tamçısı tozoktun, bir tamçısı bir tuğandar. Elestetiңiz bir tuğandar tozoktun özü kanday boldu eken. Bul dünyaga düşkön tozoktun bir tamçısı bul dünyаны толугу менен эгерде buzup жок кыла турган болсо tozoktun özü kanday алоолонгон, kanday azaptуу жер. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Numan ibn Bashir radıyallahu anhu'dan rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday diyor aytat: "İnne ahvana ahlen nari azaban men lahuna alani ve şirvakani min narin yagli minhuma dimaguhu kema yagli mirjan al-mirjan." Tozok jogorda başında aytып ötkөндөй tozoktundagı darajalары бар, bir darakatları бар. Tozoktun en jеңил, orto, en kattуу azaptары бар bir tuğandar. En jеңил azabı kayınday деп ойлойсуз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul hadiste tozoktun en jеңил azabı butunun astına but kiyimine ot şunday alolonуп ошол оттун ысыгынан оттун алоолонгонунан мээси шороктоп кайнагандыгы бул тозоктун эң жеңил азабы деп айтты. Эң жеңил азабы бир тугандар мээ шороктоп кайнайт, кадимкидей шороктоп кайнайт. Эми караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, хадисти улантып, ошол адам дейт, мен тозокто эң каттуу азапты алып аткан адам мен болсом керек деп ойлойт дейт. Жок бир тугандар, эң жеңил азапты алып аткан ошол инсан болот. Эми башкасын айтпай эле коелу. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Annas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılan hadiste mınday dep aytat: "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Bul dünyada şunçalık kenençilikte, jirgalçılıkta, barçılıkta yaşagan, şunday sonun yaşoda yaşagan adamdı tozokka alıp kelet deyt. Tozokka alıp kelinet deyt. Fa yusbagu fin nari sabgatan. Tozokko bir ele jolu malıp alınat deyt. Bir ele jolu. Tozokko bir ele jolup alınat deyt. Summa yuqalu andan keyin aytilat deyt: "Ya ibn Adam, hal ra'ayta khayran qat?" Ey adam balası, sen murun keyin jakşılıkты көрдүң беле? Караңыз, бул дүйнөдө кыйынчылык, машакат эмне экенин билбеген адам, шундай жыргалчылыкта жашаган адамды тозокко бир малып туруп, чыгарып туруп, сен бул жашоодо жакшылык көрдүң беле? Шундай бир немат көрдүң беле дегенде жанагы жерде жанагы айтат: "Фаяқулу ла валлахи я Роб, ey Allah'ım, özüң менен касам ичип айтамын. Өзүң менен касам ичип айтамын, мен бул дүйнөдө эч кандай жакшылыкты көрбөдүм эле" дейт. Subhanallah. Men bul dünyoda en jaman yaşagan adam boldum ele dep aytat deyt. Karаңыз, tozokko bir malıp alууnusu ошол адамдын ушундай жыргалчылыгын унуттуруп кое турган болсо, bir тугандар, эми ушул дүйнөнүн ошондой кооздугу кимге керек? Эмне үчүн ушул дүйнө үчүн акыретибизди таштап койдук? Эмне үчүн вал ахирату хайру ва абqa? Акырет жақшы жана төлүктүү калуучу деп Аллах субханаху ва таала айтса, акыреттин амалын коюп туруп, кайсыл жакка өтүп кеттик? Дүйнөнүн амалына баш оту менен кирип кеттик. Сиздерди дүйнөнү таштаңыздар деп айтпайбыз, бирок дүйнө үчүн сиз менен биз динибизди таштап койгондугубуз бул эң чоң мусибат болду. Эң чоң сиз менен биздин башыбызга жетип келген эмне? Трагедия болду. Bir тугандар, караңыз, ушундай иштеп ашы барса 2 этаж үй кураттырбыз. 5 этаж үй курганыбыз арабызда жок болсо керек. 2 этаж үй курсак керек. Ошол 2 этаж үйдү курабыз деп өмүрүбүздү арнадык. 50 жылыбызды бердик кебирлерибиз. Кебирлерибиз 30 жылыбызды бердик. Намаз окубадык, зекетибизди бербедик, орозобузду кармаса кармадык, эптеп-септеп кармадык. Эми ошол үй
тозоктон сиз менен бизди куткарып калса кана эле? Ошол байлыгы сиз менен бизди тозоктон куткарса кана эле? Жок, бир туугандар, караңыз, сизден дагы, бизден дагы жакшы байлыкты көрүп, жыргалчылыкта жашаган адам тозокто бир малынгандан кийин, унутуп койгондон кийин эми сиз менен биз эмне болобуз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн улантып, бул дүйнөдө ушунчалык кыйынчылыкта жашаган адамды алып келип, бейиштин ичине бир жолу малып чыгаргандан кийин ошол адам жакшылыкты көрдүң, жамандыкты көрдүң беле десе, жанагы кыйынчылыктардын баарын унутуп калып, Аллахым өзүң менен касам ичип айтамын, мен бул дүйнөдө эч кандай кыйынчылыкты көрбөдүм эле деп, жанагы Аллах Тааланын нематын көргөндө ушундай сөз айтат экен. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: Yuqulu lil yahudu wan nasara mada tabghun. Жөөт жана насранилерге эмнени каалайсыздар деп айтылат дейт. Фаяқулуна атишна раббана фасқина. Ушунчалык суусадык, о Раббим. О Рабби, суусадык, чындап. Ушундай суусагандан чыдабай калдык дейт. Ошондо фаяхшаруна иля жаханнама кааннаху сарабун. Аларды ушундай жаханнамга багыт көрсөтөт дейт. Ал мондой мерачка окшогон суулар көрүнөт дейт. Мерач деген алыстан сууга окшош көрүнгөн нерсе, бирок барганда эч нерсе жок сыяктуу. Анан ошонун артынан барып, бирин басып олтуруп, тозокко бирин дебелеп кирип кетет дейт. Бир туугандар, караңыз, субханаллах. Ушундай азап капыр жана мушриктерди күтүп турат. Бул дүйнөдө жыргал жашоодо жасаган капыр жана мушриктерди жана аны ээрчиген адамдарды ушундай азаптар күтүп турат. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салататун ла ядхулунал жанна. 3 түрдүү адам бейишке кирбейт деди. 3 түрдүү адам бейишке кирбейт. Мудминул хамр, аракты муккасынан кетип ичип жүргөн адам, ва qati'ur rahim, туган уруктук мамилени үзгөн адам, ва мусаддиqu bis-sihr, сыйкырга ишенген адам. Ва ман мата мудминул хамр сахaqullahu min nahri al-ghawta. Кимде ким арак ичип өлө турган болсо, аны Аллах субханаху ва таала гаута деген эмне менен сугарат деди. Гаута деген нерсе менен сугарат деди. Сахабалар: "Я Расулуллах, гаута деген нерсе эмне?" деди. "Нахрун яжри мин фуружил му'мисати ю'зи ахлан нари риху фуружихинна" дейт. Жиркеништүү нерсе. Азыр өзү которуудан мындай неме болуп турабыз, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан үчүн которобуз. Гаута деген бир туугандар, арак ичкендер сугарыла турган суусундук. Ал кандай суусундук? Ал фахша кылган аялдын фаржынан чыккан, ушундай жыты, жагымсыз болгон, жыты тозок ээлеринин бардыгына аза берген жыттуу ушундай суу менен сугарылат деди. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, ал жердеги азапты. Суусайт, ушунчалык каттуу суусайт. Суу ичүүнү каалайт. Бирок аларга бериле турган нерсе ириң, кан, ушуга окшогон эң ыплас нерселер берилет. Курсактар ачат. Курсактар ачып жейин дейт. Курсактарын тойгузайын десе заккум деген нерсе берилет. Заккум алардын курсагынын ичини шылып кетет бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Тозоктун азабын бир туугандар. Эми ким ушул тозокту өзүнө ыраа көрөт? Эч ким өзүнө ыраа көрбөйт. Өзүнө эмес, өзүнүн абади болгон душманына да ыраа көрбөйт ал тозокту. Ошондуктан бир туугандар, тозок ээлерине болуп калбаштыгыбыз үчүн тозоктун амалдарына кылбашыбыз керек. Тозок алып бара турган жолдордун бардыгын жаап салышыбыз керек. Бейишке алып бара турган амалдарды кылышыбыз керек. Жана бейиш ээлери менен, бейиш амалдарын кылып жүргөн адамдар менен көбүрөөк мамиледе болушубуз керек. Бир туугандар, тозоктун амалын кылып жүргөн сиз менен биздин арабызда адамдар болсо, алардан толугу менен арылып, бейиштин амалдарын кылып жүргөн адамдарга кошулайлы. Чөйрөбүздү өзгөртөйлү, аракет кылайлы. Бейиштин амалдарын аткарып, Аллах субханаху ва тааламдын момундарга, муттакиндерге уада кылган бейишине кирүүгө. Аллах субханаху ва таалам бардыгыбызды тозоктун азабынан өзү куткарсын. Аллах субханаху ва таалам баарыбызды бейиш ээлеринен кылсын. Бейиштин эң чокусу болгон Фирдаусул Алада пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен кошну кылып жашатсын. Аллах субханаху ва таалам сиз менен бизди ушул жерде чогулткандай бейиште чогултсын. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.